Саламатсыздарбы, күндүн маанилүү кабарларына асар эсеп салган жаңылыктар программасы менен тааныштырабыз. Студияда мен Жүсүпбек Кызайпери. Президент Садыр Жапаров кечээ 6 мартта жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамдын аткарылышы боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Анда ал президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурил Алымбаевди жана Сокулук районунун акими Курманбек Айтыбаевди кызматтан алууну тапшырды. Чүйдөгү президенттин өкүлү, мен сизге суроо. Мен сизге былтыр канча вакыт болду баягы элдин проблемаларын чечип бергиле деген, кызыл китебин чечип бергиле, новостройкаларын деген жаңы конуштар. 21 ноябрь айынан бери 1 жыл болоюн да? 1 жылдан өттү. 1 жылдан өттү. Мыйзам чыкканда ошондон бери акимсиз, туурабы? Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин чечпей жүрөсүңөр? Не мешает этип атат силерге? Не тоскоолдук болду? Негизи Садан Ожоевич комиссия бүт тиешелүү мыйзамда жободо көрсөтүлгөн иштин баарын алып барды. Азыркы тоскоолдук айтып кеткендей жана жер ээлеринин макулдугу болуп атат, ошого келип такалып атат. Комиссия азыр коомдук билдирүүдөн Сокулук районун айтып кетсек, Сокулук районунда 5800 коомдук билдирүүдөн даяр, бирок алардын жанагы жер ээлеринин макулдугу деген бар, ошого такалып турушат. Жок, положениеде сиздин айтымыңыз боюнча положениянын 27-пункту тоскоол болуп атат деп атасызбы? Ооба, эми жана жогоруда айткандай Садык Кожоевич 341 кишиге берипсиңер кызыл китепти. Кайсынын негизинде бердиңер аны? Кайсы документтин негизинде бердиңер? Алар эми баягы мамлекеттин жеринин негизинде бердик биз. Бу жерге даяр болгондор, алар бүгүнкү күндө 4298, анан 1000 бүгүнкү күндө мартта бүтөт, ошондо 5000 ачыгы даяр коомдук эмнеден чыгып, бизге ушу тоскоолдук кылып атканда баягы айткандай жердин ээлерин ушул биздин колдо. 27-положениедеги 27-пункт туурабы? 27-пунктта анан эми ошонусунда баягы ээлери деген жер болуп атат. Эми албетте баягы положенияны даярдаганда дагы биздин өкмөттөн катачылык кеткен. 27-пунктту киргизбеш керек эле положенияга. Анткени ээлери 15 жыл мурун сатып кетип атат ал жерде. Туурабы же туура эмеспи? Туура. 15 жыл мурун сатып алып атабы, сатып кетип атат. Ооба. Анан 15 жылдан бери үй салып алып, баягылар жашап атат, азыркы элдер, туурабы? Эми ошону биз узаконить этип беришибиз керек эле да. Трансформация кылып, кызыл китебин берип, 1 жылдан ашты, силер 341 эле кишиге берипсиңер. Эмне үчүн 1 жылдын ичинде бутуңарды тушап койду силердин? Менин өкүлүм өкмөттө, президенттин өкүлү Чүйдөгү. Сен мына 5 мүнөттө келип кирсеңер болот. Бир алакандай кат жазып туруп, кайрылсаңар болот. Мына могу 27-пунктту бизге тоскоол болуп атат. Ушул жерди оңдоп бергиле десеңер болот беле? Болот беле? 1 жылдан бери. Сөзсүз эле мен барып ошол жерде ызы чуу болуп, анан мен барып анан ошол жерден элден угуп келип анан кийин чечишим керекпи? Бу силердин өкөңөрдүн түздөн-түз милдетиңер да. Ооба. Же туура эмес айтам? Туура. Эмне кылып атасыңар 1 жылдан бери? Не кылдыңар мага? Эмне ушул жерге жетпей койдуңбу мага, урматтуу губернатор? Эмне тоскоолдук болду мага киргенге? Же мен кабыл албай атамбы? Же сизди акимди кабыл албай атамбы мен? Алыскы районунан келген акимдер, айыл өкмөттөргө чейин кабыл алып атамбы? Неге үчүн кирбейсиңер? Ушуну тоскоол болуп атат, өкмөт ушундай чыгарып берип коюптур, кичине тоскоолдук менен 1 пунктун деп. 1 күндө оңдоп берет элек го. 1 күндө өзгөртүп берип атабыз. Болот беле ушуну кылсаңар? Неге иштебейсиңер? Иштебей жүрөсүңөр? Биз өкмөттө иштеген аким, губернаторлор эмес, жөнөкөй специалисттерди кабыл алып атабыз го. Проблема менен келгенде, момундай проблема бар экен деп, бардыгы мына эшигибиз ачык кайрылып атат. А силер 1 жылдан бери жүрөсүңөр, анан ызы чуу болгондон кийин анан барып туруп билишибиз керек да биз мындай. Кайрылбайсыңарбы? Алакандай кат жазып киргизип койгонго немеңер жетпейби? Мына ушинтип комиссия чечпей атса, комиссия чечпей атат деп кайрылбайсыңарбы? Кат жазып койдум беле, анан болду, анан жообу келгенче күтөйүн деп эле чалкалап кабинетте стол кучакта отура бересиңерби? Иштеш керек да, иштеш керек. Ошо кагаз жиберип койсоң, кагазга бут жасап алып чуркашың керек аркасынан. Толтура специалисттериңер жүрөт, замдарыңар бар, бирөөнү бекитип берип койбойсуңарбы? Мына кара, ушуну аягына чыгарып тез арада бүтүргүлө мынакей деп. Тез-тез ишти тез-тез жылдыралы деп турупчу. Анан шылтап анан акча маселеси болуп атат. Акчаларын алар 15 жыл мурун алган экен да бүт баары тең. Биз көчөгүнү бар баарынан тактабадыкпы? Бүт алып кеткен экен. Уже ал ээси эмес, азыркы жашап аткандар эч кандай тоскоолдук жок, болгон эле ошол 27-пунктка жазып койгон экен. Ээлеринин макулдугу менен деп. А ээлери азыркы бүгүнкү жашап аткан адамдар да. Ооба. Эмне ооба болсо анан 1 жылдан бери чечпейсиңер?
Мен 3 ай срок бербедим белем ошондо. 3 айдын ичинде, эң көп болсо 6 айдын ичинде чечип бергиле деп. 6 ай эмес 1 жылдан ашып кетти. Анан ызы чуу болгондо барып туруп, 300 кишиге бердик деп мактанасыңар. 1 жылдан бери. Мындай иштегендин кереги жок биз. Бардыгынан талап коюп атабыз иштегиле деп. Акимдерге толук укук бергенбиз. Эгер иштебей аткан, тоскоол жаратып аткан, ушундай саботаж кылып аткан ылдый жагыңыздагылар болсо, замыңардан баштап өзүңөр алмаштырган укугуңар бар. Сунуш бересиңер, райондун жетекчилеринен толук өзүң алмаштырасың. Туурабы же туура эмеспи? Госрегистрди алмаштырып укпай атса, кызыл китеп бергенге тоскоолдук кылып атса, бардыгын айыл өкмөттөн баштап бардыгын шыпырып туруп, кайра башкасын койгун жаңы. Бул сенин укугуң толук. Мурдагыдай депутаттар шайлайт деп отурбайсың. Эмне үчүн бердик ал укукту? Оперативдүү түрдө ушундай маселелерди чечип тургула. Элдин баарын Бишкекке келбесин, ошо райондон чечилсин деп силерге укук бердик акимдерге. Толук укугуң бар мынакей азыр. Же туура эмес айтамбы? А укугуңарды жеке кызыкчылыкка пайдалансаңар, тим эле балекеттей пайдаланасыңар. Анан элдин, мамлекеттин иши келгенде эле анан тормозить этип жылдырбай эле анан артка тарта бересиңер. Кантип болсун ушундай иш кызмат кылган? Сөзсүз түрдө ызы чуу, анан кийин барып туруп ош жерден анан президент барыш керекпи? Чечкиле да жергиликтүү бийлик, чечкиле да аким, айыл өкмөт, ага да укук берилген толугу менен. Президенттин өкүлү караш керек, куратор болуш керек, баарын координировать этип турушуңуз керек. Өзүңүз жетип барып карап турушуңуз керек. Проблема бүтүп, иш бүтпөй атса, тапшырмаларды берип, планды коюп алып, мына сен мону монча күндө бүтүргүн, сен муну 1 айда бүтүр, сен муну 3 айда бүтүр деп туруп карап турбайсыңар буларды. Эми сиз жардамыңыз менен бүтүрүп атабыз, эми калган деле бүтүрөбүз. Акылбек Өсөңүч дагы бизге тапшырма кайра бүтүрбөй эле болду, бошсуңар өкмөттөн. Кызматтан бошойсуңар, ажыңар жазып берили азыр. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кытайдын Кыргыз Республикасындагы элчиси Ду Девенди кабыл алды. Жолугушууга ошондой эле Кытайдын экспорттук кредиттик камсыздандыруу корпорациясынын өкүлдөрү катышты. Акылбек Жапаров Бишкек шаарынын мэриясы үчүн Кытайда чыгарылган 1500 автобус сатып алуу маселесин көтөрдү. Ал Кыргыз жана Кытай тараптын бул маселени сапаттуу жана өз убагында иштеп чыгуусунун маанилүүлүгүн белгиледи. Талкуу алкагында Борбор калаада аталган транспортту караштыруу жана сервистик тейлөө борборунун ачуу идеялары айтылды. Тараптар ошондой эле Кыргызстандын сугат жерлерин суу менен камсыз кылууну жогорулатууга мүмкүндүк берүүчү айланма Чүй каналы 2 курулушунун долбоорун ишке ашыруунун жүрүшүн талкуулашты. Өз кезегинде элчи Ду Девен жогоруда аталган маселелерди илгерилетүүгө даярдыгын билдирди. Кыргызстанда өстөздүгү жылы 1 марттан тартып жарандардын мөөнөттүк жана альтернативдик жазгы аскерге чакыруу башталды. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын чакыруу башкармалыгынын башчысы Сардарбек Кайыпов билдирди. Анын айтымында 10 марттан баштап жарандар аскерге жөнөтүлө баштайт жана өнөктүк 12 майга чейин уланмакчы. Бул аралыкта 2000ге чукул жаран аскерге чакырылат. Чакырык башталганга чейин аскердик жана альтернативдик кызматтарга чакырылууга тийиш болгон жарандарга аскер комиссариаттары тарабынан изилдөө жүргүзүлдү. Изилдөө алардын жашаган жери боюнча ата-энелери жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү менен жүргүзүлүп, анын натыйжасында жарандарды жөнөтүүдөгү объективдүү чечим кабыл алууга толук маалымат менен камсыз болушту. Ошентип 18 жаштан 25 жашка чейинки мөөнөттөн кийинкиге жылдырууга же чакыруудан бошотууга укугу жок жарандар иликтөө жана чакыруу комиссиясынан өтүү үчүн жашаган жери боюнча аскер комиссариаттарына келүүгө тийиш деди ал. Ал белгилегендей, аскерге чакыруучулар Коргоо министрлигинин мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин, юстиция министрлигинин жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жазаларды аткаруу кызматынын кошундарында жана бөлүктөрүндө кызмат өтөшөт. Манас аэропортунда 4,2 миллион сомдук контрабандалык зер буюмдарды алып өтүүгө бөгөт коюлду. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, болжол менен саат 3:00 чамасында Стамбул Бишкек авиа каттамы менен келе жаткан Turkish Airlines компаниясынын жүргүнчүлөрү болгон. Өзбекстандын жарандары бажы көзөмөлүнүн аймагынан өтүп бара жатканда жалпы салмагы 1040 кг алтын зер буюмдарын бажы көзөмөлүнөн жашыруу фактысы боюнча кармалган. Кармалган алтын зер буюмдардын орточо базар баасы 4,264,369 сомду түзгөн. Мамлекетке жалпысынан 450,614 сом зыян келтирилген. Фактылар, материалдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чечим кабыл алуу үчүн башкы прокуратурага өткөрүлүп берилди.
Кечээ 6 мартта республиканын саламаттыкты сактоо уюмдарынын жетекчилеринин катышуусунда өткөн саламаттыкты сактоо министрлигинин жумалык жыйынында Баткен облусунун тургундарына өз убагында жана акысыз медициналык жардам көрсөтүү боюнча маалымат угулду. Ведомстводон билдиришкендей, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин Баткен облусунун калкына мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү жөнүндө токтомуна ылайык Баткен облусунун калкына амбулатордук деңгээлде көкүрөк клеткасынын органдарынын флюорографиясы, ички органдардын ультра үн текшерүүлөр акысыз көрсөтүлөт. Ал эми стационардык жардам 50% жеңилдик менен берилет. Ошону менен бирге Баткен жана Лилек райондорунун, анын ичинде Баткен шаарынын жана Ош облусунун Чоң Алай районунун Карамык айылынын тургундары саламаттыкты сактоонун стационардык уюмдарына алгачкы жана кайталап госпиталдаштырууга кошумча төлөөдөн бошотулган. Ошентип 2023 жылдын башынан бери Баткен облусунун 764 тургуну республиканын аймагындагы саламаттыкты сактоо уюмдарына кайрылып, бекер дарыланып чыгышкан. Анын ичинде 390 адам улуттук ооруканаларга жаткызылып, тийиштүү дарылануудан өтүшкөн. Республикалык клиникалык жугуштоо ооруканасында 99 адам, Курортологиялык институтунун базасында 95 адам, улуттук госпиталда 112 адам, улуттук кардиология жана терапия борборунда 37, улуттук эне жана баланы коргоо борборунда 47 бала дарыланып чыгышкан. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Тилек Мамадалиев республиканын бардык саламаттыкты сактоо уюмдарынын жетекчилерине Баткен облусунун тургундарына өз убагында жана акысыз медициналык жардам көрсөтүү маселесин тыкыр көзөмөлгө алууну тапшырды. Белгиленгендей, былтыркы жылы жалпысынан Баткен облусунун 1693 жараны саламаттыкты сактоо уюмдарына кайрылып, бекер дарыланып чыгышкан. Кыргызстандын таяк тартыш боюнча улуттук курама командасы Огайо штатынын Колумбус шаарында өткөн Арнольд Классик эл аралык мелдешинде 4 алтын медаль тагынды. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Мелдеш 3-5 март күндөрү өтүп, Кыргызстандын атынан 3 спортчу катышкан. Кыз келиндер арасында 75 кг салмак категориясында катышкан Дилбара Иманкулова, 95 кг салмакта Азамат Асанов алтын медальга ээ болду. Ал эми 120 кг салмакта катышкан Келдибек Атайбек уулу 1 алтын, абсолюттук салмакта дагы 1 алтын медаль тагынды. Кыргызстандык хоккейчилер дүйнө чемпионатынан кайтып келишти. Кыргызстандын хоккей боюнча курама команданын башкы машыктыруучусу Михаил Чеканов жана спортчулардын учагы бүгүн 7 мартта Бишкектин Манас эл аралык аэропортуна келип конду. Спортчуларды Дене тарбия жана спорт департаментинин директору Канат Шабданбаев жана хоккейчилердин тууган жакындары, спорт күйөрмандары жана музыкалык коштоосунда тосуп алышты. Эскерте кетсек, Кыргызстандын курамасы хоккей боюнча 3-дивизиондогу командалары арасында дүйнө чемпионатында жеңүүчү болгон. Чемпионатта жалпы 5 оюн болуп, жыйынтыктоочу беттеште кыргызстандык спортчулар Гонконгдун курамасын 12-2 эсеби менен жеңишти. Бул алардын кийинки жылы өтүүчү 3-дивизиондун А тобуна чыгууга мүмкүндүк берди. 5 раунддун жыйынтыгы менен Кыргызстандын командасы мүмкүн болгон 15 упайына ээ болду. Жалпысынан команда 76 гол киргизип, 5 гол өткөрүп жиберген. Эскерте кетсек, өткөн жылы Кыргызстандын хоккей боюнча курама командасы 4-дивизиондогу командалар арасында дүйнө чемпионатын жеңип алган. Сиздер күндүн маанилүү жаңылыктар топтому менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин социалдык тармактардан окуй аласыздар. Көрүшкөнчө.